Барыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Жамал Мангелди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды онлайн карнайбыз. Бизде аягына чейин көрүңүздөр. Өзгөчө дүйнөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен акыркы убакта дүйнө онлайн иштөөгө жана онлайн билим берүүгө өттү. Кийинки видеодо биз сиздерге карантин учурунда заманбап реалдуулукка ыңгайлашып ийгиликтүү өнүгүп жаткан интернет долбоорлор жана кейстер жөнүндө айтып беребиз. Бир нече жыл мурун интернетте бир нерсени сатып алуу же сатуу, буйрук жеткирүү деген жок болчу. Ой, темные времена были в 2015 году, 2014. Бүгүнкү күндө электрондук коммерция тенденция болуп саналат. Ал популярдуу. Пандемия жана карантин шартында дээрлик баардык компаниялар дүкөндөрдөн тартып кызматтарга чейин интернетте жокту жакында жумушсуз калаарын түшүнүштү. Ал эми сиздерди Number Food менен таныштырууга кубанычтабыз. Здесь у нас сидят ребята, их сейчас нету, они являются менеджерами по работе с партнерами. Здесь у нас сидит наша прекрасная Ира, она является нашим маркетологом. Ну, в Number Food, кто приходит в гости, он не уходит голодным, потому что это сервис доставки, и мы сразу же предложили куликовские вкусняшки. Бишкектеги номер 1 жеткирүү кызматы уникалдуу платформа. Анда сиз 250дөн ашык мыкты мекемелерден тамак аш, базарлардан товарлар, дарыканалардан дары-дармектер, үй-бүлөңүзгө жана досторуңузга белектер жана мунун баарын 1 сааттын ичинде жеткирүү менен заказ кыла аласыз. Сервис доставки Number Food был образован. Number Food жеткирүү кызматы 2010-жылы негизделген. Дүйнөдөгү жеткирүү кызматтары сыяктуу эле алгач агрегатор катары түзүлгөн. Ал жөн гана заказды кабыл алып, мекемелерге өткөрүп берчү. Бирок биздин менталитетибиз ар дайымкыдай эле башка рыноктардан айырмаланып турат. Ошондуктан бул иш бизге жараган жок. Биз райондо курьердик кызмат керек деп чечтик жана курьерлерди жалдай баштадык. Азыр Number Food Бишкектеги эң чоң курьердик кызмат болду. Это самая большая курьерская служба в Бишкеке. Бул Number Food'ка Кыргыз IT форумунун айтымында көптөгөн революциялык программалык чечимдерди жасоого, кирешелүү стартап болууга, өлкөдөгү эң мыкты онлайн сервиске айланууга жана сапаттуу кызматтарды көрсөтүү менен рынокту багындырууга мүмкүндүк берди. Нашим программным обеспечением биздин программалык камсыздоо башка өлкөлөрдө колдонулат. Башкача айтканда, жеткирүү кызматынан биз IT чечимге өттүк. Бүгүнкү күндө Number Food идеялар, сыйлыктар жана эл аралык таанууга ээ. Ал эми бул компанияны сиз так билесиз. Жана алардын сыйлыктары биз көрүп тургандай кем эмес. Lalafo Не принимает клиентов, но азыр кеңсе кардарларды кабыл албайт. Бирок кабыл алган учурда бул жерде абдан жайлуу. Биз кардарыбызга ар дайым кубанычтабыз. Бул биздин сүйүктүү дубал жана биздин сүйүктүү терминибиз. Алга, биздин кыргыз Just Do It, биздин маанилүү уран. Албетте, азыр бизде башалмандык. Бул жерде оңдоо иштери жүрүп атат. из-за того, что нет людей, из-за того, что ремонт, так что я даже... О, комната с ковром. Бул биздин килемибиз. Биз абдан сыймыктанабыз. Биз Киевден, Бакудан, Черкасовдон кесиптештерибиз менен бат-баттан телефон чалышып тургандыктан, менин башым же башка кесиптештеримдин башы ушул килемдин фонунда сүйлөшкөндө, алар дайыма жыргап куанышат. Бул биздин кыргыздын сыймыгы. Бул биздин сыйлыктарыбыз. Ар кандай компаниялардын жана иш-чаралардын колдоосу үчүн ыраазычылык каттар. Бул баары эмес. У разных компаний, мероприятий, но это не все. Кыргызстандагы эң чоң бекер жарнак сайты. Колдонулган буюмду сатып алуунун же сатуунун эң оңой жолу маалымат тактасында. У нас продаются Бизде батирлер, ишканалар, блузкалар, жада калса скафандрлар сатылат. скафандры. Биз дүйнөнүн ар кайсы тилдеринде бирдей жөнөкөй жана кызыктуу угулчу ат издегенбиз. Мааниси жок сөздү алып, аны мааниге толтурдук. Собственно, такой сервис. Чынында мындай кызмат эртеби кечпи пайда болуш керек болчу. Lalafo 5 жыл мурун негизделген. Башында Стена Кейджи деп аталса, 1 жылдан кийин Lalafo деп аталды. Азербайжанда, Грецияда жана Сербияда да иштейт. Кээ бир башка өлкөлөрдө ишке киргизилген.
Учурда Лалафону ай сайын 1,5 миллионго жакын адам колдонот. Бул Кыргызстандын ар бир 4-чү тургуну. Житель Кыргызстана. Лалафо растет и развивается. Сегодня проекту уже 5 лет. Он прекрасно чувствует себя в условиях пандемии. Первым шагом Биринчи кезекте биз кардарларды кабыл алуу кеңсесин жаап, жетекчилерибизге жолугушууларга барууга тыюу салдык. Анан үйдөн онлайн иштеп баштадык. 13 числа перешли на работу из дома. Тенденциялар жөнүндө сөз кылсак, Кыргызстан жаңы идеялар жана долбоорлор үчүн абдан ыңгайлуу жер. Интернеттин жана смартфондордун кириши күн сайын өсүүдө. Өлкөдө көптөгөн таланттуу өнүктүрүү инженерлери бар. Эксперттердин айтымында, Кыргызстан Борбор Азиядан инновациялардын негизги кыймылдаткычы болууга жетишээрлик жөндөмдүү. Но благодаря коронавирусу Дүйнө жүзү боюнча коронавирустун аркасында жеткирүү кызматтарынын жана бардык интернет дүкөндөрдүн өсүшү көбөйдү. Өсүү 80-90% түздү. Бизде андай эмес, мынчалык чоң айырма жок. Бирок жакынкы 6 айда же 1 жылда өсүш күтүлөт деп ойлойм. будет ожидаться еще в ближайшие полгода-год. Однозначно будет Жеткирүү тенденциясы сөзсүз түрдө өнүгөт. Анткени дагы эле чектөөчү фактор бар. Коркуу фактору жана адамдар курьер менен жөн гана заказ алуу мүмкүн болсо, оффлайн режиминде бир жерге барууга, продукт же кызматты тандоого азыраак ыкташат. Интернет сатуу албетте өнүгөт. Бир нече дүкөнгө чыгып, зыярат кылуудан көрө, үйдө эле отуруп керектүү буюмдарды тандоо ыңгайлуу. Несколько магазинов посещать. Можно посидеть у себя дома на удобненьком диване и посерчить, повыбирать товары, которые тебе нужны. Cadify LMS окуу процесстерин автоматташтыруу боюнча Кыргыз IT стартапынын негиздөөчүсү Динара Руслан Antler программасы аркылуу Сингапурга кантип жетсе болоору тууралуу айтып берет. Ал Antlerге документтерди тапшыруу тажрыйбасы менен бөлүшөт. Интервью жөнүндө Antler акселерация программасына долбоорлорду жана талапкерлерди тандоонун сырлары жөнүндө кеңири айтып берет. Баарыңарга салам. Биз бүгүн Бишкекте Хаяттабыз. Биз Тратерис уюштурган IT конференциясында жүрөбүз. 5 мүнөттөн кийин мен санариптик экономика жана санариптик билим берүү темасын айтып берем. Биз Сингапурдан 2 айга бошотулдук. Каникулга чыктык деп айтсак болот. Бул жерде биздин программага катышып жана биздин продукт боюнча иштөөнү улантуу үчүн келдик. Жаңылыктарды калтырбай бизди көрүңүз. Эми баары кызыктуу болот. Биз баарыбыз IT инновациялары жана санариптик мейкиндикке өтүү жөнүндө көп айтабыз. Бирок бизде ресурстар жетишсиз болсо, кантип санариптик мейкиндик жөнүндө сөз кылабыз? Биз бул жергиликтүү рынок көйгөйүн чечүү жолун таптык жана менин кесиптештерим менен кодификациялоо лабораториясын түздүк. Бул IT академия, анда IT кесиптери окутулат. Бирок бул жерде эң негизгиси IT бул иштеп чыгуучулар гана эмес. Ошондой эле долбоордун менеджерлери, продукт менеджерлери, маалымат боюнча адистер. Ошондой эле глобалдык акылдуу билим берүү рыногунун көлөмү ковид эпидемиясынан улам күн сайын өсүп жатат. Ковидке чейин бардык билим берүү процесстери оффлайн режиминде болчу. Биз көбүнчө билим алуу үчүн бир жакка барчубуз. Бирок карантин учурунда баарыбыз үйдө болушубуз керек болчу жана кандайдыр бир жол менен аман калышыбыз керек болчу. Биз ар кандай платформалар аркылуу онлайн үйрөнө баштадык. Баарыбыз күтүлбөгөн жерден окуу процессин өзгөртүүгө туура келди. Окуучуларга гана эмес, мугалимдерге да. Мугалимдер эң көп жапа чеккен. WhatsApp аркылуу окутууга туура келген мугалимдерди айтып жатам. Мисалы, менин окуучум 10-11 классынын окуучусу болчу. Аны WhatsApp аркылуу окуткам. Жана бул канчалык оор экени мен үчүн шок болду. Студенттер ар кандай тиркемелердин ортосунда адашып калышты. Акыркы 2 жылда окуу жайлардын билим деңгээли төмөндөп кетти деп айтсам калп айтпайм. Ошондуктан биз Cadify LMS системасын түзүүнү чечтик. Бул биздин онлайн билим берүү платформабыз. Жөнөкөй сөз менен айтканда CRM LMS. Бул эң башынан курска кошулганда, аягына чейин сертификаттарды алуу же жумушка кирүүгө чейин колдонула турган система. Системанын ар кандай тилдерде компьютердик жана мобилдик версиялары бар. Биз Сингапурдагы Antler'ди акселерациондук программасына кирген Кыргызстандан биринчи стартап компаниябыз. Азыр ал программада дагы эле катышып жатабыз.
Бирок мен жакында эле биздин продуктубуз менен кандай сонун тажрыйба алганыбызды түшүндүм. Бул өткөн жылы жөн гана идея болчу. Ал эми азыр аны 65 B2B уюмдары колдонушат. Биздин продукт буга чейин $1 миллион бааланган. Биринчи инвестициябызды алдык. Биздин азыркы максатыбыз Сингапурдан $1 миллион алуу. Бул жөн гана окутуу жана үйрөтүү. Же окутуу үчүн продуктту түзүү эмес. Бул бүтүндөй бир экосистема. Менин атым Алишер. Мен 12 жылдан ашык иштеп чыгуучу болуп иштейм. Мен 5 жылдан ашык убакыттан бери мугалимдик кесипти аркалап келем. Политехникалык университетте сабак бергем. Ал жерде өзүмдүн студенттериме LMS системасын үйрөтүү үчүн өзүмдүн биринчи системамды иштеп чыккам. Андан кийин Codify академиясында сабак бере баштадым. Эми мен өзүмдүн долбоорум менен алектенүүнү чечтим. Идея бизге Codify академиясында иштеп жатканда келди. Мен бул жерде сабак берчүмүн. Дина дагы сабак берчү. Ал менеджмент жана башкаруу боюнча сабак берсе, мен программалоо боюнча сабак берчүмүн. Локдаун болгондо баарыбыз онлайн окутуп баштадык. Биринчиден, академияда көптөгөн уюштуруу көйгөйлөрү болгон. Экинчиден, студенттер менен мугалимдердин тапшырмалар жана лекциялар боюнча көйгөйлөрү бар болчу. Ар кандай көйгөйлөрдү чечүү бизге кыйын болду. Тапшырмаларды кантип жөнөтүш керек түшүнүксүз болду. Ар бири үчүн WhatsApp, Telegram, башка ар кандай куралдарды өз-өзүнчө колдондук. Бул абдан ыңгайсыз болду. Мугалимдер үчүн уюштуруу маселелерин чечүү үчүн адегенде чакан система түзүүнү чечтик. Бул окуучуларга тапшырмаларды берип, чечим кабыл алып, баа бере турган система болчу. Азаздан ишке ашыра баштадык. Жума сайын жаңы функцияларды кошу баштадык. Биз Zoom конференцияларды, Google конференцияларын тудаштыруу, андан кийин студенттердин катышуусун белгилөө, упайларды чыгаруу мүмкүнчүлүгүн бириктирдик. Ошентип система өстү. Биз бул системаны өзүбүз гана колдонбостон, башкаларга да сунуш кыла аларыбызды түшүндүк. Анткени биз эле эмес, көптөгөн окуу жайлары биз сыяктуу көйгөйлөргө туш болушкан. Биз башкаларга сунуш кылууну чечтик. Башкалар кызыгып баштады. Бир аз сатыла баштады. Андан кийин кеңейе баштадык. Биринчи жарым жылдын ичинде бизде системаны колдонууну каалаган 30 кардар болгон. Булар Кыргызстандан келген кардарлар. Ар кандай окуу жайлардан, лицейлерден, тил курстарынан. Анан биз эл аралык рынокко чыгууну чечтик. Казакстанга, Өзбекстанга чыга баштадык. Бизге инвестициялык фонддор кызыгып, биз инвестицияга заявка берүүнү чечтик. Кыргызстанга IP аркылуу чакан инвестиция алып келгенбиз. Эми дагы чоң инвестицияларды алуу үчүн тендерлерге катышып жатабыз. Эми дагы чоң инвестицияларды алуу үчүн антлерде катышып жатабыз. Биринчиден, биз көбүрөөк иштеп чыгууларды жалдап, команданы кеңейтип, көбүрөөк маркетингге басым жасайбыз. Анткени эл аралык маркетинг абдан кымбат. Муну абдан жакшы билген адамдар керек жана жарнама үчүн көп каражат керек. Всем привет. Саламатсызбы? Менин атым Данияр. Мен платформабызды, биздин продукт кодду сатам. Бул окуу процессин автоматташтыруу платформа. Анын орнотулган CRM системасы бар. CRM бул кардарлар менен болгон мамилелерди башкаруу системасы. Башкача айтканда, ошентип биздин платформа окуу процессин гана эмес, баштапкы процессти да чечет. Жана сиз курстарыңыздарга студенттерди жалдап жатканыңызда, биздин платформа бардык билим берүү борборлорунда, атап айтканда тил курстарында автоматташтыруу маселелерин чечет. Биздин платформа абдан жеңил, арзан жана колдонууга оңой. Жана анын үстүнө ал азыртан эле даяр. Анткени азыр биздин КМШ боюнча 60тан ашык өнөктөшүбүз бар. Эгер сиз ошол эле Бишкекти алсаңыз, анда мен BeFree IVEX, 98-лицей жана башка сүйүктүү өнөктөштөрүбүздү тизмектеп бере алам. Мен директор катары кызматкерлерди кыйнабай, кайсыл жерде болбосом дагы, чет өлкөдө эс алуудамынбы же жайында отурсам дагы, каалаган маалыматты программа аркылуу карай алам. Мен системага кирип, мага керектүү нерселердин баарын көрүп, ушундай жол менен бүт бизнесимди башкарам. Codify LMS деген эмне экенин карап көрөлү. Айтмакчы, LMS бул Learning Management System. Башкача айтканда, окуу процесстерин башкаруу системасы. Codify LMS окууну жана бизнести автоматташтыруу системасына кош келиңиз. Система жума сайын айлык отчет берет.
Бардык курстарды башкарууга мүмкүндүк берет. Ар бир курс жана студент жөнүндө толук жана деталдуу маалымат берет. Система ошондой эле мугалимдерге бардык долбоорлорго, табелдерге жана студенттердин тапшырмаларына жетүү мүмкүнчүлүгүн берет. Электрондук китепкана, фильтр менен баалоо системасы, онлайн жана офлайн убакыт таблицалары, ошондой эле үй тапшырмаларынын жана лекциялардын негизинде студенттердин жетишкендиктери жөнүндө жалпы маалымат. Мындан тышкары мугалим студенттерге мугалимдин каалоосу боюнча колдоно ала турган кошумча упайларды бере алат. Codify LMS сизге класстарды башкарууга жана курстарды жекече көзөмөлдөөгө жардам берет. Система курстун студенттери жана насаатчылары жөнүндө бардык маалыматтарды сактайт. Окуу үчүн төлөм бөлүмү төлөмдөр боюнча бардык маалыматтарды камтыйт жана студент, группа жана багыты боюнча фильтр болот. Сатуу воронкасы бардык потенциалдуу кардарларды жана ар бир этапта сатуунун өнүгүүсүн көрсөтөт. Система ийкемдүү орнотууларга жана сиздин каалооңуз боюнча платформаны ыңгайлаштырууга мүмкүндүк берет. Учурда бизде эки жол бар. Бир жардаманы Борбор Азияда, КМШда жайгаштырып жатабыз. Жана ошондой эле Тынч океан рыногунда жардамаларды ишке киргизип жатабыз. Бул Вьетнам, Малайзия, Сингапур жана башка. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант — биз муздак сатуу менен алектенебиз. КМШ өлкөлөрүнө чалууларды кылабыз. Булар Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Орусия. Муздак чалуулар чынында бул этапта мыкты ыкма болуп саналат. Анткени бул аркылуу биз популярдуулукка болобуз. Биз потенциалдуу өнөктөштөрүбүзгө чалып, алар Codify LMS жөнүндө угушат. Учурдагы кардарларыбыздын 70-80% муздак сатуудан келген деп айта алам. Сиздер билсеңиздер керек, биз Бишкекке келдик. Ушул жуманын башында Сингапурдан кайтып келдик жана Хаятта санариптик трансформация жөнүндө сонун иш-чарага катышып жатабыз. Анан албетте өзүбүздүн продуктубуз тууралуу айтып бердик. Сиз көрүнүп тургандай, биз азыр Codify кеңсесиндебиз. Жана кийинки чыгарылышта биз сизге Codify IT компаниялардын тобу жөнүндө, биздин Codify академиябыз жөнүндө, IT кесиптерин окутуу жөнүндө бир аз көбүрөөк айтып беребиз. Андыктан күтө туруңуз жана кийинки чыгарылышты көрүңүз. Antler Global бул глобалдык алгачкы этаптагы венчурдук компания. Дүйнө жүзүндөгү негиздөөчүлөргө жана ар түрдүү тармактарга инвестиция салат. Робототехника, жасалма интеллект, саламаттыкты сактоо, финтех жана проптех. Компания буга чейин дүйнө жүзү боюнча 250дөн ашык стартапка инвестиция салган. Кененирээк компания жөнүндө кийинки видеодо. $610 миллион адам, 11 өлкө, 400 миллиондон ашык интернет колдонуучулар. Түштүк чыгыш Азияда технологиянын жаңы толкунун куруу. Бул аймакта эң негизгиси эмгекчилдик жана мобилдүүлүк. Уюштуруучулар тез кыймылдап, атаандаштыктардан алдыда болуп, ишти абдан тез бүтүрө билиши керек. Түштүк чыгыш Азиядагы ишкерлер үчүн эң маанилүү нерселердин бири бийик деңгээлине ээ болуу. Ийгиликке жетүү үчүн ишкерлерге кандай сапат керек? Ишкерлер стартаптарында ийгиликтүү болушу үчүн бир гана нерсе — бул драйв. Алар ойго батып, максатына жетмейинче токтоп калбаш керек. Жана бизге келген жүздөгөн негиздөөчүлөрүбүз үчүн аныктай турган нерсебиз — алар максатына жетүү үчүн ушундай деңгээлде болуш керек. Кандай гана болбосун, бул сиздин тажрыйбаңызды келип чыгышына көз каранды эмес. Сиз драйвка ээ болбосоңуз, ийгиликтүү ишкер боло албайсыз. Негиздөөчүлөр ишти башынан туура жолго салуу үчүн эмнеге көңүл буруш керек? Негиздөөчүлөр эң алгач этапта өнүмдөрдү түзүүдө ойлонуш керек болгон бир нерсе — бул сиздин каражат чогултуу циклиңизди оптималдаштыруу. Биринчи эtaптан өтүүгө жардам бере турган нерселердин баардыгын түзүүгө көңүл бурушуңуз. Бул биринчи же экинчи жолу кармжылоону камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Уюштуруучулар биринчи кезекте көйгөйгө көңүл буруш керек. Алар иш жүзүндө кандай көйгөйдү чечип жатышат? Андан кийин бул проблема алар куруп жаткан бүткүл уюмга сиңиши керек. Инженерлер толук билиши керек. Алар бизнестин ичин жана сыртын түшүнүшү керек. Анан бул маселе алар ойлонгон нерсе болуш керек.
Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ирдестени тартуулайбыз. Бул ыр маанайыңызды көтөрүп, сиздерге позитивдүү таасир этет деп үмүттөнөбүз. Снег падал со скоростью, лети с ним вместе. Смыслов достаточно, но все смыслы в себя не вместе. Считаешь этот повод достаточно веско? Лекарства есть на крайних полочках в Магнум Экспрессе. Все, что меня сделает сильней сегодня, завтра может попросту убить. Не смотри так, ведь скорее всего мы делим то, что не делится на твои. Все, чем мне хотелось обладать со мной, но это ни о чем не говорит. Как болело так, что горело, не гори. Мне кажется, я хочу умереть. Когда-то я хотел быть взрослым, но только не таким. Почему у других все просто и время не коротит? Я так хочу стереть вопросы и жизнь укоротить. Но что-то бережет мой космос, и в небе фонари. Бог поет моими. Все от голода до признания. Я хочу сегодня быть мирозданием, ведь завтра мир захочет меня забыть. 9 планов и все заранее. 9 планов и все нули. Все, что есть сейчас, началось в подвале. Снег говорит мне: Земли. Я хотел быть взрослым, но только не таким. Почему у других все просто и время не коротит? Я так хочу стереть вопросы и жизнь укоротить. Но что-то бережет мой космос, и в небе фонари, и в небе фонари, и в небе фонари. И в небе фонари. 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 Ушундай позитивдүү нотада биздин чыгарылышыбыз аягына келди. Көрүүчүлөрүбүзгө чын ден соолук жана дүйнөдөгү бүт жакшылыктарды каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Мангелди жана Түстүү Тасма болдук. Кийинки чыгарылышыбызда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.